Assalamu alaikum urmatlı Tezkavar kanalının körücülері. Zamandaşlar salamatsızlar. Bugün Özgön jergesindeyiz. Özgöndögü mal bazarga jakın jerde Özgön şaharına karaştуу Жаңы Özgön konuşunda satıla turgan üydü körсөтөбүз. Дарегин bilip alыңыздар. Азыр 3 көчөдө турабыз. Бул трасса менен түз Özgön шаарына киресиздер. Шаардан чыгып бери келип, мына бул Россия май куюучу жайынан өткөндөн кийин туугандар sol tarafka, Bişkek tarafka burulbay, mal bazar tarafka түз өтөсүздөр. Мына бул жака түз барып эле, мына оң жактагы биринчи асфальт оң көчөгө киресиздер. Жакын эле негизи. Туугандар, алыстабай турсаңыздар керек. Мен сатыла турган үйдүн жанына аңгыча жетип келип калдым. Биз көрсөткөн жерден тетиги мал базардын жанынан бул көчөгө түшүп, биз жогору 350 метр жүрүп келдик. Жакшысы көчөсү асфальт экен. Көчөнүн бул жагында чоң арыкта суу агат экен туугандар. Жүрүп келсеңиздер, мына жерде көпүрө, жол сол тарапка бурулат экен. Андан өткөндөн кийин эле жолдун сол тарабында бурчта мына ушул үйдү дарбазасы, коргону, бул жагында кошумча курулуш гараждары, бактарагы менен көрөсүздөр туугандар. Ушул үй Өзгөндүн Жаңы Өзгөн конушунда сатууга коюлуп жатат. Азыр ушул үйдү көрсөтөбүз. Кызматта экөөбүз туугандар. Эске сала турган болсом, бул үйдүн ээси эжекебиз, энекебиз. Өзү Россиядан, Москвада экен. Азыр эле видео чалуу аркылуу сүйлөшүп бири-бирибизди түшүнүшүп алдык. Баарын айтып берди. Бирок менин жанымда эжекесиби, жеңекесиби, кайны сиңдисиби бир эжекебиз турат. Кызматты кылат экен, көрсөтүп берет экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай, жакшысызбы? Бардыгы жакшы, Аллага шүгүр. Заманыбыз тынч болсун, эл журт аман болсун. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз, үй ээсине ким болосуз? Мен ушул эжекенин бир тууган агасынын аялы болом. Жеңеси. Жеңеси, бир тууган. Жеңелер бар болсун. Эми көп кичинекебизден келген үчүн апасындай эле болуп калганбыз. Машаллах. Жакшы экен анда. Бул үйүн сатууга коюп аттыр да? Үйүнө сатууга коюп, ушу балдарды шаарга алып барып, жакшы иштер менен камсыздап багайын деп дагы пландар өзгөрдү кыздардын. Азыр бу жерде бирөө жашайбы, жашабайбы? Бул жерде азыр жок. Келини апасыныкында. Бала менен апасы Москвада иштейт. Жөн эле турат тең. Жөн эле турат. Бул көчө асфальт дагы жогоруга чейин барат экен, Бул жерден дагы бир көчө бияка бурулат экен. Мына көчөнүн боюнда чоң арыкта суу агат экен туугандар. Бул арыктан көчөдөн дагы тетиги линия заборго чейин бир 10 метр аралык бар экен. Унаа кое турган жерлер, жашылдандырып, көрктөндүрүп баккыла турган жери дагы бар экен туугандар. Мына жака тал гиластар эгилиптир, чоң теректер бар экен. Бул жагында деле ошондой туугандар. Бул жерден өтүп, мына дарбаза коюлган. Дарбазаны ачып, унааңыздарды ичкери киргизе бересиздер. Негизи айланасын бүт мына тыныке тосмо менен тосуп чыгыптыр. Жер канча сотук чыгат? 5 сотук чыгат жер. 5 сотук. Мына мээр жакка шаарга карагандыгы үчүн 5 сотук. Толук 5 сотук чыгат. Бул шаарга карайт да? Шаарга. Өзгөн шаары. Өзгөн шаарына мээрге. Городской статус. Городской статус. Зор экен. Так, туугандар, жүрүңүздөр, эми көрүп чыгалы. 5 сотук жери менен ушул чакан үй сатууга коюлуп атат. Узун туурасын сиз билесизби? Узун туурасы 15ке 8. Үйдүн узун туурасы? Узун туурасы 15ке 8. 15ке 8. Азыр кирип көрүп чыгабыз. Крышасы жабылып туугандар тыныке менен. Фронтондору, сливтери бүт кагылыптыр. Жарыктары бүт коюлуптур. Үйдүн сырткы фасады мына асман көк түсүндө боелуп жасалыптыр, көрүп турасыздар. Мына жагы кошумча гараж экен, Гараж. Үйдүн алдындагы аянтчага көрүп турасыздар. Мына бул евро брусчатка басылыптыр. Тетиге кошунага өтө турган жерине чейин. Бул жагы болсо жер аянты, жашыл аянтчасы туугандар. Кааласаңыздар Коро сарайды мына жакка курсаңыздар болот экен. Мына жерге жаңы көчөттөр отургузулуптур. Бул жакта огород бар экен, Ушул экен да. Тазалыгы да бар. Жакшы. Анда жүрүңүз. Биринчи биз үйдү көрүп чыгалы. Сиздер алыстабай туруңуздар. Туугандар, мына терезе пластик экен. Бул терезелер болсо жыгач рамалардан жасалыптыр. Бул жер тепкич. Бул жагына темир гүлдүү тосмолор менен тосуп периласын кылып аласыздар. Негизгиси болсо мына бурон эшик экен туугандар, сырткы эшиги темир эшик. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул жерге бут чечип туруп, ичкери кире берели. Бул коридор экен, Кош келипсиздер. Мынакей бул жер коридору. Полу кафел болуптур туугандар. Туурасы бир 2 метрге жакын экен. Бул жагына терезе коюлган, 2 терезе. Мына бул жагында да бир терезе бар экен. Бөлмөлөрдү чекеден тааныштыра беребиз эми. Мына бул биринчи бөлмөгө кирсек, бул кухня туугандар. Кухня экен, чакан экен, бул эже. Бул жер чакан. Анан неме автомат машинеге ылайыкташтырылган.
İdiş jууp, bayagınday nemelerge Su kirgizilipdir, moyka uyuşturulupdur. Kir жуучу машина септикке кошулуптур туугандар, канализация трубаларына. Негизгиси суу кириптир, жакшы экен, ортосу кафел болуп, эмерегин да коюп коюптур. Бул жагында кичинекей дагы рабочий зонасы бар экен. Полу кафел экен, коридорду кылгандай болсо ошондой. Анан бул бөлмөнүн узун турасы 3x3 9 квадрат чыгат экен туугандар. Бул кухня болду. Анын сол тарабындагы эшиктен бияка кире турган болсок, кирме чыкма 2 бөлмө бар экен туугандар. Анын биринчиси мына бул холл, отурган үй экен, була? Отурган үй. Печкасы бар үйдө чай ичишип. Ушул жерде турмуш тиричиликтен. Турмуш тиричилик кыргыз. Так, бөлмөнүн турасы 4кө жакын, узуну 5ке жакын экен туугандар. 3.80ге 4,5 деп айтсак болот. Үйдүн наркы тарабында бир терезеси бар экен. Пардалары асылыптыр. Дубалдары бүт обой менен жасалыптыр, көрүп турасыздар. Полу линолеум төшөлүптүр, жыгачтын үстүнө. Бул жакта печка бар экен туугандар, 2 бөлмөнү жылытат экен. Бул эми кыштама да? Кыштама. Так, потолок гипсокартондон жасалган, люстра, кичи лампалары коюлган туугандар. Печканын сырты кафелденген. Эми бул бөлмөгө киребиз туугандар, көрүп турасыздар. Бул спальня. Көрүп турасыздарбы? Спальня менен азыркы биринчи көрсөткөн бөлмөнүн узун турасы бирдей эле. Бөлмөнүн турасы 3.80, узуну 4,5. 3.80ге 4,5, мына коридор тарабында бир терезеси бар экен. Эми жашай турган үй экен туугандар. Кээ бир жеринде гана косметический ремонттор бар экен, эми жаңылап жасап алсаңыздар болот экен. 3 бөлмөнү көрсөттүк, кухняны кошуп эсептегенде. Эми бул акыркы бөлмөсү залы, конок бөлмөсү. Конок бөлмөсү. Конок бөлмөсү туугандар. Көрдүңүздөрбү? Туурасы 4,5 метр чыгат. Узундугу болсо 7 метрге жакын экен, 7 метрге жакын экен. 4,5га 7 десек болот. Потолок 2 баскычтуу жасалып, люстралары асылыптыр. Обойлору жакшы экен туугандар. Полуна эмне? Ламинантпы, линолеумбу? Линолеум экен, Линолеум экен туугандар. Көрдүңүздөр, ушундай. Килем паластары, стенкалары бардыгы, дивандары коюлган туугандар. Булардын эми кайсынысы кетет, кайсынысы калат, үй ээси менен келишип сүйлөшүп аласыздар. Негизгиси үй 4 бөлмөлүү ушул экен. Чакан үй экен туугандар. Жашай турган үй экен. Сыртка чыгалы, гаражын дагы көрсөтүп коелу сиздерге. Анан калган айланасындагы көрсөткөнгө аракет кылмакчыбыз. Жеңеси мен кызматтабыз азыр. Келиңиздер, үйдөн чыгып мына жакка келе турган болсок, бул жакта гаражы бар экен туугандар. Гараждын эшиги ушул, ичинен кире турган. Мына узун гараж экен. Буга жанагы үйдүн аркасындагы жол менен бурулган жактан кирет экен да, эже? Ооба. Бул үйдүн аркасында бул жакка кирген көчө бар. Нарк кошуналарга кирет. Базардан кийин экинчи көчө болуп калат да. Экинчи көчө болуп. Сол жака бурулмадан экинчи көчө болуп калат. Үй менен көчө жактагы дубалдын ортосундагы аралык 4 метр аралык гаражга пайдаланылыптыр. Бош койбоптур. Мына жыгачтары, үстүндөгү тыныкелери бүт баары жабылып, астында фундамент куюлуп, песка блок менен көтөрүлгөн экен. Унаа коюучу жай даяр. Бул жагы болсо көрүп турасыздар, мына склад, инструментарий, бүт идиш, аяк, майда, чүйда, кампа ушул жер. Көрүп турасыздарбы? Жакшы, мындай план негизи жакшы болгон экен. Бул жагындагы көрсөтүп коелу азыр. Бул үйдүн алдындагы аянт. Бул жерге бир 10 чакты жаш көчөттөр отургузулуптур. Гилас, алма, дагы эмне бар? Кокон гилас, өрүк бар экен, Муну эми кошуналар, туугандар помидор болгарский эгип пайдаланып аттыр да, караганча. Ооба. Мына туалет бе же? Туалет. Бурчтагы. Ооба. Жакшы. Айланасын бүт мына оцинковка тыныке менен тосуп тур. Бул жагында дагы аралык бар экен. Мына жерден да кранта суу чыгат турбайбы? Ушул жерге 200, 500 канча неме батса, ошондой коюп туруп киргизген да. Неме суу бул жерде бар. Кошуп, бияка киргизсе болот. Суусу бар дең демек. Таза суу бар. Таза суу келген. Таза суу келген, канализация суга бар. суу үйдүн алдынан өтөт экен сырттан. Поливнойдо без проблем. Жакшы экен. Эми мунун баасы канча деп атат? Мунун баасы ал кыз өзү жалгыз балдарды өстүрдү, талада иштеп жүрүп, келип өзү бардык ремонтун баягы көңүлдөгүдөй кылып, бирөөнүкүн кылгандай кылбай өзү мээнети менен кылган. 4 миллион деп турат. 4 миллион деп турат. Анан биз менен, Кыргызстан менен, өзү менен, Москва менен байланышып, дагы сүйлөшүп көрөт. Сүйлөшүп көрөт. Ооба. 4 миллион сом ками бар деп атабы ошондо? 4 деп турат байланышып. Сүйлөшүп алат экенсиз да? Сүйлөшүп алышат да. Түшүнүктүү. Анда жакшы экен. Баасын уктуңуздар. 4 миллион сом кеми бар деп атат экен. Өзүм неге сатып атат экен муну?
Bunu satkanın sebebi жалгыз уулу, жалгыз kızı var. Kızın oşton ipotekadan uy alıp жашап атат. Анан эми баласы шаарга жашагысы келип атат. Шаарда кичине иштер кылалы деп. Ошон үчүн. Ошон үчүн. Анан Анан ал кыз дагы ошо шаарда жашап, ошого достойный аял үчүн шаарга балдарын котороюн деп турат. Ушул максат тең, Ошол максат. Жалгыз эне аябай мээнет түшүнүктүү. кылды. Анда кимге болсо да насип кылсын. Мал базарга жакын жерде жайгашыптыр. Бул жерде мектепте жакын, Мектеп түшөт. Мектеп түшөт. Жаңы мектеп түшөт. Азыр эми мына жогорку Ленин кайсы айыл жол- эле? Ленин Ленин жолго жолунун барып мектебине барып келе берет да. Ленин жолго барып келип атат. Садиктер бар, частный бар, государственный бар. Анан кийин бул жерде ачка калбайт эч ким. Мал базар жанында пирожка кылып сатса деле болот. Любой нерсе менен айланып жашаса болот. Болот деңиз. Полиной суусу эл журттун бардыгына жеткен суу. Бу жерде такси да бар турбайбы? Бу жерде такси келип калып турго бар окшойт. Жакшы. Транспорттон маселе жок экен анда. Кызматта агаларыбыз даяр экен. Мен анда кайттым туугандар. Бүгүн сиздерге ошо Өзгөн шаарындагы жаңы Өзгөн конушуна Мал базарга жакын жерден асфальт жолдун боюндагы сатыла турган чакан үйдү көрсөттүк. Кызматыңыздарда болдук. Мен өз милдетимди аткардым. Баасын жарыяладык. Баасын үй ээси өзү койду. Калганын өзүңүздөр сүйлөшүп алдыңыздар. Мен маалыматты гана жеткирдим туугандар. Аманчылыкта көрүшөлү. Ыраазы болуңуздар.